Ал колунан келбесе. Assalamu alaikum. Эгерде бир туура эмес иш болуп атса деген адамзаттын данышманы, колуң менен токтот. Ал колунан келбесе тилиң менен токтот. Такыр болосо жүрөгүң менен жаман көр деген бир сөз бар. Сиздики туура сиз айткандай болот деген саясаттын аягы жакшылыкка алып келбейт. Чындап мамлекет башчысын колдошубуз керек, бирок мындай жол менен эмес. Айтайын дегеним, Абдырайым Шама деген чоң залкар адам өткөн, ошонун бир сөзү бар. Өсөр элдин балдары бирин-бири колдошот дейт. Өспөс элдин балдары бирин-бири кордошот дейт. Эгерде бул маселе көтөрүлө турган болсо, биз көп суроолорго жооп беребиз. Срок исковой давности деген бар. Бул киши ал документке качан кол коюп берген, андан бери канча бийлик өттү, эмне үчүн алар козгобой, силер козгойсуңар деген маселеге кантип жооп беребиз? Канча адамдар көз көрүнө ууру деген аты бар, коррупционер деген аты бар. Алар тынч жүрөт, келип ушуну көрдүңөрбү деген суроого кантип жооп беребиз? Кеп жеке мамиледе эмес, балким мен деле жактырбаган жактарым бар. Бирок кеп азыр кыргыздын чыгаан адам жөнүндө болуп атат, кыран адам жөнүндө болуп атат. Аркасында эл турган адам жөнүндө болуп атат. Чындап абдан бир жоопкерчиликти алып атабыз мойнубузга. Ошон үчүн адегенде угалы. Эмне деген маселе боюнча биз добуш берип атабыз. Адебиз бу дейбиз, Адахан Кимсанбаевич кыргыздын азыркы мезгилдеги чоң саясатчылардын бири. Таасирдүү инсандардын бири, резонанстуу иш. Ошого билели, угалы, түшүнөлү, андан кийин бир чечимге келели. Кеп биз депутат болуп карга карганын көзүн чукпайт дегенде эмес, кеп адилеттүүлүктүү болуп атат. Мен ишенем азыр мамлекет башчыбыз данышман инсан, туура маалыматтар негизинде туура чечим чыгарат деп. Чоң рахмат.